Канат Абдрахматов. Урматтуу жердештер, сиздин алдыңызда Ысык көлдүн түбүнүн түзүлүшүн көрсөткөн абдан жөнөкөй диаграмма. Горизонталдык сызык бул көлдүн бети, түндүгүнөн Чолпон Ата аймагы, түштүгүнөн Кажы Сай шаар тибиндеги поселкасынын аймагы. Төмөнкү ири сызык көлдүн түбү. Көрүнүп тургандай көлдүн түбү бир калыптуу эмес. Түндүктө акырын жаңтайыңкы жээги менен терең идишке окшош. Бул чындыгында туткасы бар чыныга окшош. Жээк дароо түштүктө тереңдейт. Көлдүн ортосундагы тереңдик учурда болжол менен 689 метрди түзөт. Мунун баарын эмнеге тарттым? Бүгүнкү күндө көлдүн экологиясы жана жалпысынан көл эмне болуп жатканы жана кайда баратабыз деген пикирлер арбын. Бирок көлдүн түбүнүн рельефин анын ар кандай бөлүктөрүндө билбей туруп эч кандай божомол же талкуу же так туура боло албайт. Ал эми чындык бул. Эгерде көлдүн деңгээли кийинки бир нече жыл ичинде дагы 2-3 метрге төмөндөсө, анда түндүк бөлүгү бир кыйла төмөндөйт. Анда мурда көлдүн жээк зонасы болгон түндүк бөлүгүндө чоң аймак ачылат. Биз баарыбыз түндүк жээкте сүздүк жана билебиз, кээ бир жерлерде жээк зонасынын бөлүктөрү бар. Ал жерден көлгө түшүп борборду көздөй бир топ басууга болот. Ал эми тереңдиги дайыма 1-1,5 метрди түзөт. Демек дал ушул диаграмманын түндүк бөлүгүндө көлөкө түшүрүлгөн аймактар келечекте көлдүн бир бөлүгү эмес, кургактыкка айланат, бирок саз баскан жана жашоого жараксыз аймак болот. Анан дагы бир кызык нерсе, көлдүн деңгээли 20-200 метрге төмөндөсө да көл кала берет. Ал терең болгондуктан кургабайт. Биз үчүн эң негизгиси жашоого ылайыктуу бойдон калуусу жана адам таштандысына толук сасык көлчүк айланбашы керек. Эскертүү: көлдүн түбүндө чөгүп кеткен же суу астында калган шаарлар бар деп ишенгендер үчүн мен силерге айтып коеюн. Ал жерде шаарлар жок, анткени көлдүн бул бөлүгү 400 000 жыл мурун пайда болгон. Ал эми археологдор бүгүн ачып жаткан шаарлар менен конуштардын баары картада көлөкө түшүрүлгөн аймакта жайгашкан. Айтмакчы, бул археологдор жана чөгүп кеткен шаар ышкыбоздору үчүн бул зонаны Ысык көлдүн түбү дебей, жээк зонасы деп атагыла деп кеңеш берем.